Бул сотка чыккандан бери башкача да жашап калдык. Мурда үйгө кирип келгенде баягы мен диванга жатам деген киши жок, азыр мен точкасы бар жерге жатам деп ушундай жашап калдык. Мурда бактын арасында эс алчу да адамдар, азыр эс албай калды. Эс алгандар бар, бир эки үчөө, бирок алар дагы удирметип сүйлөп алган. Барып шекер deyip жатат. Сотка бул бир киши үчүн багасың аны кадимкидей. Чехол алып кийинтесиң, курсагын тойгузуп, единсе саласың, настроениясын көтөрүп зарядтайсың. Соткан өлчүп кала турган болсо, бул ааламда жоксуң сен. Саламатсыздарбы, Супер KG порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, биз сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониядан жолугуп жатабыз. Анткени дал ушул жерден бүгүн күлкү күнү 1 апрель деп турганда Союзбек Сейитказиев Коодул Күлүп жаша аталышындагы өзүнүн концертин, жеке концертин элге тартуулап жатат. Келген коноктор азыр сиз өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, зал толуу эл, алардын маанайы дагы сонун. Андыктан дал ушул репортажды сиз аягына чейин көрсөңүздөр, анда дал ушул концертке дагы күбө болосуздар. Кандай философия? Кайра баланы кубасың деген, жетсе камчы менен сабайсың деген. Ата баба, тоғыз биздин эркектер мас болбаса, кылычты колгонаттан жана жоору кууп жетип чала. Мына кыргыздын кандай философиялык нерсеси. Азыр кускумай көп болбай калды. Азыр кыздар фитинип алып гайдан качат. Бирок гай жетип калсам эмне кылат билбейм. Ар бир улуттук оюн жарала берсин, улуттук филармонияда кыргыз тудулдардын концертинин күлкүсү жаңыра берсин. Бар болуңуздар. 1 апрель күлкү күнү дегенден ошону тандап күлкү күнүндө күлүп жашайлы деген тема коюп алып концерт коюп атабыз. Күйөрмандарга чоң рахмат, келип колдоп кубаттап олтурат. Сонун, бул жагы сонун болуп кетти дегендей анан. Жакшы, эми баягы концертти 1 жылда 1 коюп турам деп өзүм ушинтип айтып аткам. Эми Кудай буюрса 1 жылда 2ден да койгонго өтүш керек. Себеби дегенде жаштыгың барда, энергияң барда иш кылып алсак, анан кийин шашпай жатабыз да, үзүрүн көрүп дегендей. Бул 2-чи концертим, негизи 3-чү болуп калыш керек эле, пандемия болуп калып ортодо коюлбай калган концерт, ошол концерт азыр коюлуп атат. Элдин ошол пандемиядан кийинки күлкүнү сагынып калганы байкалдыңызбы? Байкалып эле атат, анан анын үстүнө азыр орусурку деп коркуп аткандары билинип атат, анан Кудай сактасын баардыгын. Келбей калгандарга концертиңизди сүрөттөп берсеңиз, келе турган коноктор сизди колдоп келген, келип атышат азыр мына баардыгы эле Бештапандын балдары, Жоролордун балдары, ырчылардан Гүлжигит Сатыбеков, Нурлан Насип келет азыр, Мирлан Баеков, Улан Осмон уулу, анан Акылбек Абдиев деген досум, Назара деген ырчыбыз болду. Калганын өзү улантып кетип атабыз, анан Манас Алыкулов концертти алып барып атат. Мурдакы апаларга салыштырмалуу, азыркы жеңелер силерди башыта төрөгөн жок деп койсо деле болот. 2-3, алар 15 чейин болгон экен. Еще условия жок кезде. Азыркыдай условия болуп, ошол убакта апалар болгондо бир жагы 25-30га чейин бармак окшоп ойлоп атам мен. Күн майрамы кандай өтүп атат? Кудайга шүгүр, бүгүн жакшы башталды. Себеби дегенде бүгүн саат 2-де Маданият министрлиги менен жолуктук, министрдин өзү менен жолугуп китепканадан жолугуп, жакшы бир айтылбаган көйгөйлөрдүн баарын сүйлөшүп алдык. Буюрса, анан кайра эле келдик беке, филармонияга келип, Союзбек Сейитказиевдин концертинде буюрса баштап алдык. Кудай сонун болуп атат. Бул Союзбек жөнүндө айтып кете турган болсок, Союзбек менин иним болот. Экөөбүз 1 айылдан болобуз. Мына Боздун үчөөбүз 1 айылдан болобуз. Алтынбек Жоролордогу Абдулла аке, Майрам аке деп мактана берсең, баарыбыз 1 айылдан болобуз. Кудай буюрса жакшы эле баштадык. Буюрса эми аягын күтүп атабыз. Аягы деле жакшы менен күтүп болуш керек. Ийгилик каалайбыз эң негизгиси. Ардын жопер бүтүп койду уже. Жок. Күлкү күнүнө атайын койгон экен, элди да күлдүрүп, маанайын ачайын деп. Эми ушул концерт туурасында дагы маалымат бере кетсеңиз. Бул концертте кимдер конок болот деп? Бул жерде баягы Союз талас айтып өтпөдү? 1 айылдын балдары. Бүт эле ушул айрыкча кудул балдардан жалаң ушул айылдаштар эле көбүнчө. Андан тышкары ырчылардан, белгилүү ырчылардан
Гүлжит акебиз бар, Сатыбек. Нурлан Насип бар. Мен билгенде Мирлан Баеков бар. Анан ырчы кыздардан билбейт экенмин кимси бар экенин. Кыскасы ушундай, бул жерде негизги тиги Союз өзү эмес материал көбөйүп калганда батпай калат да. Материал көбөйүп калыптан элге айтышым керек болуп атат деген. Анда да 1-апрелге ушул майрам күнүн айт деп ушул күндү алдык эле сааты чыгып, Кудай буйрса бардыгы 5 десек болот. Сиздерге жагып атат, Бизге 24 саат жагат да. Ар дайым. Эмнеге 5 тапан толук эмес бүгүн? Союздун жеке концерти болуп атпайбы? Ошондуктан анан Союзду өзү берет. Анан биз Бишкекте турабыз да, тем более Союздун жанында кошунабыз үчөө 3 томдо турабыз, жанаша. Анан калган балдар ошто. Эми алар бул жака келип, алардын өздөрүндө баягы түзүп алган программалары бар, күндөрү бар деген, ошону алек болуп калды. Ан бирок чогуу кое турган күндөрдө коюп атабыз, биз коебуз да. Өтүп кетти дейбизби? Ошосун берейин дегенде качан 5 тапан концерт берет? Өзүбүз деле эле койгубуз келип атат. Буйрукка такалат экен, могу дагы коелдо эле карантин болуп кетти деп кишинин жүрөгүн түшүрүп атат. Пландар толтура эле. Дагы бир күндү күлкү күнү деп коет экен. Ооба, анын үстүнөн азыр биз эми күч алып, баягы карантин бүтүп, эми күч алып концерт коюп келатканда кайра тозуп атат да. Дагы карантинген клубтар жабылат экен, жабылат бекен деп эле өзүбүзчөчү. Бирок жабылбай эле койбуз негизи, эми жакшы болуп баягы элдин көңүлүн көтөрүп келаткан убакта ошондон уланып кетсе дейбиз да, Кудай буйрса. Та Козумбек, сен жүрөгүң ооруйт турбайбы? Жүрөгүң ооруйт экен. Чыгыйым болуп атат дейм ата. Ошо айтып атпайбы, чыгыйың ооруган жүрөгүң ооруп атабы? Bunun dağıtın tavışı kımbat ya, bunun kayaktan tavışı bileyim mi? Konuşamaya sen ata ben жүрөктү эмес, мен мына жерди көрсөттүм го сага эми. Ana ben ne dedim lan? Uşu jerin oruğan üçün ana жүрөгүң ооруп атабы? Sen ойлонуп турбайсың, көп ойлонуп турбайсың мында. Жакшы отурмуш Кыргызстан жөнүндө, эл жөнүндө, элдин көйгөй жөнүндө көп ойлонуп турбайсың, туурабы? Аны ким ойлонбойт, ойлонду го. Ойлонгондо бул жердин тырышкандан жүрөгкө күч келет турбайбы? Ana жүрөгүң ооруйт да. Ana чекең жүрөккө тип аткан турбайбы? Sen жүрөгүң ооруйт экен. Нормально болчу, дакылдап мындай иритип эле нормально жүрөктү. Сага көп билинбейт, бирок жүрөгүң ооруптур сен, Босубек. Билесиңби, бул жүрөктө эле жалгыз оорубайт да. Жүрөктүн жанында көптөгөн органдар жайгашат. Сен бууруң дагы ооруйт турбайбы? Босубек, ай Босубек. Союзбек Сейитказиев мен кичинекейимден бери тааныйм. Аң сезим башталгандан бери, анткени ал Рахман Разыков Аяш атамдын окуучулары болот. Биздин үйгө келип жүрчү, атамдан да сабак алып жүрчү. Ошондон бери тааныйм да. Ошондон бери мамилебиз абдан жакшы. Дайыма катташып турабыз, дайыма сүйлөшүп турабыз. Жана бүгүн концертине кызмат кылып жатабыз. Сонун адам, аябай аракетчил адам, анан кийин доско, үй бүлөсүнө күйүмдүү адам. Анан кыргыз эли үчүн да. Эмнеге ушунча алып баруучулар турса сизди тандады экен? Анткени менин форматым туура келди окшойт ушул концертке. Анткени мен дагы кичине болсо дагы элди кичине гүлдүрөткө деген максатта чакырды окшойт. Ошо. Канчанчы концертинде кызмат кылдыңыз? Көп концерттеринде рекламаларын окуп берчим. Бул концерттин рекламасын окуп берип, сахнада биринчи жолу кызмат кылып жүрөм да. Концертине такай келебиз. Илим болот. Концерт азыр жакшы болуп атат, аябай жакшы өтүп атат концерти. Сүйүнүп атабыз. Сиздер каяктан келдиңиздер? Биз жаңы жерден келдик. Атайын концерт үчүн. Атайын концерт үчүн бир маршрутка менен келдик. Канча киши келдиңиздер ошондо? Маршрутка толо келдик да. Жакшы. Концерт негизи кандай болуп атат? Концерт жакшы. Кайсы номерлер жагып атат сиздерге? Союздуку жагып атат, концерттер бүт эле жагып атат. Жанагы бир дайыр бала турады го, ал баланыкы да аябай жакты. Таластык баланыкы. Жакшы. Ырлары да жакшы. Бийлет могу бала бийлетпей улам эшикке чыпкап атпайбы. Интернетте могул эмеде WhatsApp жана Facebook ар мамлекетке кирип өтүп биз унутчак болуп калдык, байкадыңыздарбы мындай? Бир карасаң эле камаш керек деп эле кыйкырып эле ошол пост жазып жүргөн болот. Камап койсо эле кайра эле ошол пост жазып аткан болот. Чыгарыш керек. Биз үчүн эмне кылып атканыбызды унутуп атабыз ошолор да шынында. Унутуп атабыз. Бирөө директор боло албай калат, бирөө өйгө тие албай калат интернеттен.
өзү чөлөө болуп жатып калдым ошочу. Инстаграмга кирсең аякта жаштар башкача шак эле алып туруп эле мынакей Байказанга чоң рахмат козу бербейниктери мына суши берген экен мына самсагеттер мына алар жеген ичкенде ыраазыладыки мындай ыраазычылык билдирип анан чото көбүрөөк жеп алып атышабы билбейм анан ашык албай калып эле анан артынан эле дары реклама кылып берип. Мен Союзду илгертен эле чыгармачылыкка жаңы аралашкандан улам билем. Бирок ушу жаштардын арасында бир өзгөчөлүгү бар. Мындай элди тарта билген, өзгөчө бир жылдызы жанып турган жигит. Анан чыгармачылыгын илгертеден сыйлайм. Анткени биздин илгертеден Жоошбай атабыз, Куйручук атабыз, тетиги Бекназар аталарыбыз ушу улуу өнөрдү алып жүргөн. Булар жөн эле өнөр эмес, касиетти кошо алып, анан элди багып жүргөн кишилер болгон да. Анан бул Союздун дагы ошол чыгармачылыгында ошол элди ала билгендиги, элди мындай өзгөчөлөнүп, бул жаштардын арасында өзү курдуу жигиттердин, же болбосо сахналаштардын арасында мындай элди ала билгени, чыгармачылыкты издене билгени, аны менен кошо ошол мурунку үлгүлүү келаткан жолду унуттурбай, ошол салттуу жолду, нарктуу жолду мындай багып келатканы мен өтө кубандырат, анан өтө сыйлайм. Дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайм. Анткени бул өнөр менен бул кыргызга эле эмес, бүт дүйнөгө алып чыкса болот да. Аялдын душманы аял эле болот экен. Эркектин душманы эркек болот экен. Бир сөз менен айтканда адамдын душманы адам деп коет го. Кыргыздар айтып келатабыз, бул деле биздики экен, тиги деле биздики экен, жер жаралган деле биз жаралыптырбыз. Адам ата кыргыз экен дегенде таң калбадым. Эң биринчи жаралган киши кыргыздын баласыч. Неге десем, себеби адам деген сөздү котормосу жок бир гана кыргыздар сүйлөйт. Калгандар ар демеде. Ошон үчүн биз уруша келсек дагы адам баласысың. Качан адам болосуң? Сен адам эмессиң деп биз көп сүйлөйбүз. Адам болчу деп кыйкырып атып, ушундай болот. Илгери 1 апрелди алдамчы күнү дечүбүз да, бирөөлөрдү алдап ушу тамашага салып күлөт элек. Анан кийин эми чоңойгондон кийин билип атабыз мына күлкү күнү. Ошол бүгүн эми өзгөчө күн, күлүш керек. Кимдир бирөөнү тамашага салдыңызбы? Жок. Буга чейин салчусузбу негизи? Болду эле ушундай. Ооба, көп эле болгон, ооба. Мени дагы көп тамашалашкан. Союзбек эми бул мен чыгармачылыктан тапкан иним. Көп жылдан бери ушул өнөр дүйнөсүндө эриш аркак жүрөбүз, агайыны болуп. Көпчүлүк концерттеринде деле көрүп жүрөсүздөр. Ушу Бештапандын жигиттери, анын ичинде Союзбек алып баруучу. Бул эми кандай десем, көп окуган бала, жан дүйнөсү да башкача, сүйлөшсөң эс аласың, элпек, ушундай. Айтор мындай мамиле кыла аласың да, кыскасы. Союзбекке сөз жок. Союзбек өтө ачык айрым, бүт жакты билген, илимдүү, мындай айтканда өзүндө тарыхты да жакшы билет да. Тарых жагынан дагы ушундай катырган жигит. Мен билбеген, мисалы, көп, мисалы, агаларыбыз билбеген немелер, историяларды билет да. Илгери мындай болгон, анткени китепти көп окуйт, мен билишимче. Анан бардыгын билет да. Ошон үчүн тил байлык берип, мындай сахнада кенен алып жүргөн ошол да. Ошон үчүн Союзбекти мен сыйлайм, урматтайм. Дагы бир жолу чыгармачылык бүгүнкү кечеси менен куттуктайбыз. Былтыр да чыгармачылык кечеси болгон, анда мен Россия жергезинде болуп келе албай калгам. Концерт сизге жагат? Концерт өтө керемет болуп атат. Союзбек Сейтказиев досубуз, көп жылдан бери доспуз. Анысында бир айылдашпыз. Айылдаш болгондон бир райондошпуз да, мындай айтканда. Анан чыгармачылык ийгилик каалайм Союзбек досубузга дагы. Анысында үй бүлөлүк катышыбыз да бар дегендей. Ошол кече бизге келип кызмат кылды эле Союзбек. Азыр эми кайра жата болбастан бизге дагы кызмат кылбасак болбойт да. Келип калдык. Жардамыбыз аябай. Бүгүн күлкү күнү да атасыз, анан кийин сиз негизи кимдир бирөөнү тамашага салдыңызбы?
тамашага бул канча бир жылдар мурун жаш кезекте салчу элек. Азыр эми билбейм, мага кадимки эле күндөй сезилип атат бүгүнкү күн. Эми бүгүн концерт болуп атканына байланыштуу бүгүн негизи 1 апрель никому не верь деп коет го орусча айтканда. Анан тамашага эч ким салган жок, мен да салган жок. Мурун эми көп салышчу, ушинтип көп алдашчубуз да. Азыр кийинки күндөрү калып бараткан сезет да мен үчүн. Кичинекей чагыбызда болгон, көп болгон. 7-8 класста окуп жүргөндө болуш керек ошо. Эртең воскресенье күнү эжекейлерибиз, агайларыбыз окуйт экенбиз деп ушинтип салгандар эсимде да. Анан мен кийимдерим, сумкамды алып кезем эле эч ким жок. Көрсө тамаша салыштыр да. Ошондой күндөр көп болгон, бирок эсимде калган ошол экен да. Мына кайнене менен келин келише албай эле ысылдаша берет. Экөө тең эле аял. Эркек аралашкан жок ишине. Бири-бирине туатуланан эле ортодон эркектерди аралаштыра баштайт. Кайнеже менен келин экөө тең эле аял. Кайнежеси үйгө келгенде дагы тиги келинине келип эле мамам чайып эле такылдатып коюп эле эмне муну ят деп элечи. Өзү деле бир жерде ошентип отурат болду. Ошонусун туган эле жактан келип чыга берет да мындай болчу. Анан эле чайнаган эмне? Аял башкарда аласың деп эле анан эркек асып баштайт. Ортодон эркек аралаша баштайт ошентип. Аял туктуулар боюнча кетет, тиги барып туруп анан кийин айнек бер жактан мындайчы. Бирге дейт. Жашай турган сенсиң, барыш керек. Барасың, барганда эле. Эчең кет, нормально кетпейби? Я деп отуруп. Ортодо эркекти аралаштыра баштайт да.